Бүгүн 11-декабрда Баткен жергесинде Аксай жана Каратай айылынан сырткары 30дай социалдык объектилердин ачылуусу күтүлгөн. Ага ылайык бул күнү мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда Самаркандек айылында 75 орундуу оорукана дагы ачылды. 60-жылдары түптөлгөн оорукананын курулуш монтаждоо иштерине президенттин фондунан 97 миллион сом каражат бөлүнгөн. Mana şunu bizde şu oorukананы bizge, bizdin elimiz üçün, bizdin айыл üçün salып берип отурат. Salып бүттү, mana açılışı болуп атат. Elimiz Садыр Кожоевдон миңден бир ыраазы. Elimiz ар дайым Садыр Кожоевди биз ар дайым колдойбуз. Мамлекет жалпы Баткен аймагын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыты катары кабыл алып, бир топ иштерди жасаганы бел байлаганы маалым. Учурда чек ара жаңжалында талкаланган 400дөн ашык жарактан чыккан үйлөр калыбына келтирилди. Ошол эле кезде Достук айылындагы үйлөр жаңыдан түптөлүп, бүгүнкү күндө шаарчага айланып отурат. Мында бала бакча, мектеп, ФАП, эс алуучу жайлар курулуп, бүт шарттар түзүлдү. Толугу менен өзгөрдү деп айта аламын Достук айылынын себеби кичинекей шаарчага айланды биздин айылыбыз. Бардык ошо Достук эли бардыгы ыраазы, бардыгы курсан, бардыгынын маанайы жакшы бүгүнкү күндө. Бүгүн бизде той болуп атат деп эсептесек болот. Достук айылы өзүңөр билесиңер күлгө айланганда азыркы учурда күлгө айланды десек болот да. Кичинекей шаарчага айланып калды. Карабак айыл өкмөтүнүн Достук айылында бүгүнкү күндө фельдшерлик акушерлик пункт ачылды. Жалпы сметалык баасы 10 миллион 677 миң сомдук. Бул ачылганын эң маанилүүлүгү ушул жерде жашаган калктын баарына биринчи медициналык санитардык жардамды көрсөтөт. Ошол эле учурда жаш балдардын баарына пландуу түрдө эмдүүлөр дагы катталган. Кош бойлуу аялдар келгенде аларды учутка алып, ошол керектүү жардам баары камтылган. 2022-жылдын 14-17 сентябрындагы Кыргыз-Тажик чек ара жаңжалында Достук дерлик толугу менен талкаланып, айыл жараксыз болуп калган эле. Мында жалпысынан 67 үй болсо, анын 59 өрттөлүп тонолгон. Буга байланыштуу аталган айыл атайын долбоордун негизинде кайрадан түптөлдү. Биздин айылыбыз өткөнгө кайгылашуу немелерде баары жок болду эле, кыйрап жок болду эле. Бирок мына Кудайыма шүгүр, президентибиз өз баш болуп, жаңы айыл салып берем деп, мына айылды өзүңөр көрүп чыктыңар. Zaman бар жагын эң жакшы даражада салып берди. Шаарга айлантып койду биздин айылыбыздычы. Баарына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыргыз элине чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Элимдин атынан, үй бүлөмдүн атынан ыраазычылыкты билдирем экен. Өлкө менен чектешкен Баткен облусу өзгөчө стратегиялык аймак. Ошондуктан калктын туруктуу жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мындай статустагы айылдын тургундарына 2022-жылдын март айынан тартып, жөлөк пул алуучулардын үй бүлөсүндөгү ар бир балага 1000 сомдон кошумча төлөм төлөнүп баштады. Чек арада туруктуу жашагандардын пенсиясына 2000 сомдон кошулду. Саламаттыкты сактоо, ички иштер, салык тармагында бир катар кызмат көрсөтүүлөр жеңилдеген. Чек ара окуяларында жабыркаган жарандардын үйлөрүн куруу менен бардык өрттөлгөн жана капиталдык ремонтко муктаж турак жай ээлерине 200 миң сомдон акча каражаты толук төлөнүп берилди. Ал эми кезектеги ремонтко муктаж 124 үй ээлеринин даражасына жараша 100 миң сомго чейинки компенсациялар төлөндү. Окуяда унаасы же мал жандыктары жоголуп же өрттөлүп материалдык зыян тарткан жалпы 678 жаранга 135 миллион 554 миң сом акчалай компенсация төлөнүп берилди. Жабыркаган 210 жеке ишкерлерге 300 миң сомдон материалдык жардам көрсөтүлүп, жалпы 63 миллион сом бөлүндү. 208 ишкерге 197 миллион 500 миң сом акча каражаты жеңилдетилген насыя катары которулуп берилди. Урматтуу Өрүкзар аймагынын жашоочулары, ушуну менен бардык жамандыктар чыгып кетсин, жаңы салынган үйлөрдү, мектептерди, бала бакчаларды жалаң жакшылыктар жылуулаган ийгиликтер коштосун демекчимин. Баткен облусунун коопсуздугун камсыз кылууга, инфратүзүмүн жакшыртуу менен ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган мамлекеттик колдоолор мындан ары да уланары президент тарабынан белгиленет. Эске салсак, өлкө башчынын Баткен облусуна болгон жумушчу сапары эртең Кадамжай аймагында уланат. Асия Сыдыкова, Нургазы Жайнаков, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Баткен облусу.